Быйыл Ош технологиялык университетинин инженердик курулуш факультетинин курамындагы колдонмо механика кафедрасынын түзүлгөндүгүнө 30 жыл толот. Аталган кафедра Кыргызстандын бир катар өндүрүшүндө, өнөр жайларды калыбына келтирүүдө, шаарларды курууда бир топ ийгиликтерди жаратуу менен бирге дасыккан адистерди тарбиялоодо. Ал эми кафедранын негизги максаты бекитилген сабактар боюнча усулдук жана илимий изилдөө иштерин жүргүзүү болуп эсептелет. Биздин өзүбүздө жасалат да. Бул менен дагы бир кандидатский диссертация заштабы, мына Ушаев Макаматовдун ушул перфатор боюнча заштабы. Эскерте кетсек, колдонмо механика илими 21-кылымда пайда болгон. Ал эми Союз мезгилинде механика илими 1-орунда турган. 20-кылымдын 80-90 жылдары илимдин бул туру АКШ, Япония, Англия жана Германия мамлекеттеринде өнүккөн. Азыркы учурда Ош технологиялык университетинин алкагында колдонмо механика кафедрасы республиканын түштүк аймагында жалгыз инженерлерди жана техниктерди даярдоодо 1-орунда турат. Аталган окуу жайдан билим алган адистери бүгүнкү күндө ийри өлкөлөрдө, Россия, Казакстанда курулуш долбоорлорду, инженердик ойлоп табууларды иш жүзүнө ашырып келүүдө. Окуу жайда бүгүнкү күндө 1 техника илимдеринин доктору, 3 техника илиминин кандидаты, 3 профессор, 3 доцент, 2 ага окутуучу жана 1 инженер эмгектенет. Ал эми аталган окуу жайда адистер даярдоодо заманбап 14кө жакын лабораториялар бар. Профессор Абдыкадыр Абидовдун айтымында аталган окуу жай куруучуларды жана инженер-технологдорду, энергетиктерди даярдоодо өздөрүнүн салымын баа жеткизип айтып келет. Анткени кафедранын окуу усулдук жана илимий багыттары жана сунуштары КМШ өлкөлөрүндө гана колдонулат. Бул боюнча кеңири маалыматты Илим жана турмуш көрсөтүүсү улантат. Спутникти пайдаланса, ар бир айылдын өзү эме үйдү деле көрсө болот, туурабы? Мына Оштунун несі биз SAS Planet деген программаны жардама астына алдык, мына Ошту. Биз турган здание. Ну, основной биздин ушул корпус. Ошол боюнча алат да, анан өздөрү карталарды түзө беришет компьютерде. Мына Аргис деген ошол проекттин жардамында биз 2 программага лицензия алдык, антивирустарды алдык лицензия. Ошолор менен өздөрү студенттер ушул жерде компьютерге жүктөп алып иштешет. Анан өзүбүздүн платформа бар, модулдар. Полностью ошол жалпы лекциялар, лабораториялык жумуштар сайттан алып окушу берет студенттер. Өздөрүнүн доступ ачып берет магистратура боюнча. Спутникти пайдаланса, ар бир айылдын өзү эме үйдү деле көрсө болот, туурабы? Мына Оштунун несі биз SAS Planet деген программаны жардама астына алдык, мына Ошту. Биз турган здание. Ну, основной биздин ушул корпус. Ошол боюнча алат да, анан өздөрү карталарды түзө беришет компьютерде. Мына Аргис деген ошол проекттин жардамында биз 2 программага лицензия алдык, антивирустарды алдык лицензия. Ошолор менен өздөрү студенттер ушул жерде компьютерге жүктөп алып иштешет. Таза илим изилдөө иши деп, Таза изилдөө иши. Мунун немеси, сырьёсу, фосфорно-минеральный сырьё Кыргызстанда бар, бизде южный регионда бизде бар. Ушуларды изилдеп атабыз, аракет кылып атабыз. Абдан жакшы, абдан перспективалуу ишти кылабыз. Мисалы үчүн развал схождения дейбиз. Дөңгөлөктөр шаровой, тиги рулевойдун эмелери жээлгенден кийин былчыйып калат ал, туурабы? Ошону биз мына индикаторный эме дейбиз. Прибор для измерения развала схождения. Бул жерде мисалы үчүн бунун преимуществосы. Буга ток керек эмес, любой жерде иштетсе боло берет. Тиги оптический дагы болот.
бирок ол свет менен иштейт, электроэнергия. А бул универсальный. Ошого биз мисалы үчүн любой тегиз жерде мына развал-восхождение баллондор жатып калганбы же түз турабы ошону аныктайбыз. Эгерде мисалы үчүн ошол тетиктер жээлген болсо, машина жалпайып, эмелер дөңгөлөктөр машинадагы жүрүшү кыйын болот. Бензинди көп жейт, расход көп болот. Выброс вредных веществ также увеличивается. Мынау груздан алып келіп капсула шаларындағы белгі қоямыз. Асы қатырылған, ал үстіндегі бош. Мына мындай тартқанда өзіменен біз грузды қанша жүк көтерішін қоймыз. 1,5 килограмм итайдағы. Дағы бір өзгешелігі бар. Мынау жерде трансформатор қандай істейді параллельно. Біз мынау жерде азыр 5-6 трансформатор параллельно істейді көріп отырсыз ба? Жаңа параметрлеріне тура келіш керек да. Ошол боюнча өзі бар илимизилер иштеп жүрөт. Жақсы екен. Өмірек тұрмады. Сонеке біз баяғындай бір макет көріп тұрамыз. Ушу жөнінде біздің илим жана турмуш эшкобоздоруна айтып берсеңиз өзүңүздөр кандай илимий изилдөө иштери жүргүзүлүп жатат? Бұл макет өзі мына біздің Ош тест бар. Ошол Ош тестте bir çoğun подстанциясы бар. Открытый подстанция, ошол подстанциянын макети мына жерде. Бул уж баягы реальный бүгүнкү иштеп аткан подстанциянын эмеси макет турган. Буну өзүбүздүн студенттер жасашкан. Өзүбүздүн бүтүрүүчүлөрүбүз. Биз бүтүрүүчүлөргө бир тема беребиз. Ош тесттин ошондой реконструкция темасын беребиз. Ошону расчет жасайт, андан сырткары ушуна макетти жасап туруп, анан кийин баягы диплом жасашат. Бул бир чети баягындай учебный график пособие дагы, анан экинчи чети ошол жанагы өздөрүнүн ошол темасы катары кетет. Илимий темасы. Илимий тема. Анан бул лаборатория өз негизи электрический машина, микромашина деген бир сабак бар. Ошол иштеп жүрүлөт. Андан сырткары бизде ушул электромеханика багыты боюнча биздин факультетте бир ушул илимий иш жүргүзүлүп атат. Жаштар тартылып атат, илим боюнча. Инженер. Бизден тиги азыр тиги энергетика ктунун энергия факультетинин деканы болуп калдык Албаев деген ал бизден иштеп жүрүп Ушул жерден электромеханика боюнча заштап. Жакшы экен. Азыр дагы бир 3 аспирант ошо иштеп атат. Өзүбүздө жаш балдар. Мына акыркы 10 жылда где-то 10 аспирант чыгат ушу кафедрада. Анан кийин негизинен ал боюнча мына күндүн энергиясын ай чарбасынан пайдалануу. Ошо кафедранын өзүнүн эмелери? Ушу боюнча. Анан мына микрогестерди куруу боюнча, солнечный водограмматный установка, ветренерский установкалар боюнча ушу иштеп эң акыркысы кечээ эле немеде заштабылды эле сентябрда, мына февралда немесин алдык көрсөңүз. Биз 2012 жылы мына негизинен эле Кыргызстандагы окуу жайларында жок окуу жайларында бир 20 жылдын ичинде лабораториялары союз мезгилинде алып келинген боюнча база түзүлө эле. Мына Абдыкадыр Умарович ректор келгенден кийин ошого бир көңүл буруп техник университет болгондон кийин физика негизги базасы фундаменталдык предмет менен түзөлдү деп анан Москвадагы ушундай фирма менен завод менен келишим түзүп ошол жерден атайын атомдук физика боюнча бир лабораторияны алып келдик бул жерге. 8 лаборатория жумуш бар. Ошонун ичинде неме дагы бошалды. Интерактивдик доска алдык. Бишкекте айта албайм, бирок Ошто биринчи жолу алып келип коюлду. Болду ишке киргенде. Андан кийин виртуалдык лаборатория. Толугу менен ошол физиканын бардык курстары боюнча ушул эле мындай реалдуу неме приборлор менен аткарылган жумуштар, же болбосо бул жерде аткарылган жанагы айрым оор жумуштар бар да, жанагы радиация менен иштегенде практик түрдө аткарыш оор, радиация менен адам иштеш, ошонун виртуалдык реалдуу аткарылат болуп, центрге зыян келбей турган виртуалдык жумуштарды да койдук, азыр иштеп атат. Анан жана интерактивный доскалар боюнча бардык сабактарды азыр өзүңүздөр билип атасыздар, физикадан көзөбразовательный стандартта бир гыйла кыскарып кетти, эме кылыштар жеңил болуп калды, ошого бир гыйла ыңгайлуу болду. Убакыт үнөмдөө максатында дагы азыр коюлуп турат, ошол жерден көрөбүз. Интерактивный доскада бизде мындай
каалагандай вариант өткөнгө да болот. Программасына берип, жана реакциянын жүрүп атканы кандай эмне экендигин ошо көрсөтүп кетет. Же мына жерде ошол фотоэффект болушун билесиз биз. Дайым моз эле айтабыз, жарыктап түшсө мындай болот деп. Мына түшкөндө баардыгы кандай болот? Чачым жана фотоэффект. Сталиновдун законунда бар. Сталиновдун закону ушу да. Неменин кызыл чеги дегенде, биз мындай болгондо чыкпай калат электрон деп коебуз. А бирок бул жерге келгенде мындай болсоң уже фотоэлектрондор чыкпай калды. Студенттер көзү менен көрүп турат да, же болбосо терс заряддалган бөлүкчөсүн жоготот. Бардыгын Томсондун мына. Андан кийин аны планетар. Ошо бардыгы мына менюга келип мынтип көрсөтүп турат, лекциялар ушундай даярдаганбыз бардыгын. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги чыгарылышын сиздерге тартуулайбыз. Бүгүн биз Ош шаарындагы Ош технологиялык университетинин жамаатында кандай илимий изилдөө иштери болуп жатат, илимий жетишкен иштер кандай, илимдин кайсыл бөлүктөрүнө көп көңүл бурулат. Ушул Ош технологиялык университетинин ректору, техника илимдеринин доктору, профессор Абдыкадыр Умарович менен маектешкени турабыз. Саламатсызбы, Абдыкадыр Умарович? Мынакей биз сиздин университетти сиз менен чогуу баардык илим изилдөө лабораторияларын, кафедраларды кыдырып көрүп келдик. Бизге абдан чоң таасир калтырды. Демек, Ош технологиялык университети бүгүнкү күндө ошо заманбап илим изилдөө иштерин жүргүзүп жаткан кез экен. Эми ушул боюнча жалпы биздин ушул телекөрүүчүлөргө өзүңүздүн оюңузду, өзүңүздүн сунуштарыңыздарды ушундай айтып берсеңиз. Эми биринчи сөздү баштаардан мурун Ош технологиялык университети жөнүндө мындай кыскача маалымат берип коеюн. Ош технологиялык университетинин баш аты, башталышы 1963 жылга таандык. Ошол 1963 жылы Ош шаарында Фрунзе политехникалык институтунун жалпы техникалык факультеттери биринчи түзүлгөн. Өзүнүн ал убакта өзүнүн имараты да болгон эмес. Ошол убактагы Ош педагогикалык институтунун имаратында жайгашып, анан ошол жалпы техникалык факультет деп аталып, бул жерде ошол 3 курс студенттер окуп, калган курстарын ошо Фрунзе политехникалык институтуна барып өткөрүшүп, адистер даярдалып келген. Андан бери мына 50 жыл өттү. Ушул 50 жыл ичинде Ош технологиялык университети чоң мындай жетишүү ийгиликтерге жетишти десем мен жаңылышпаймын. Ошол убакта жалпы техникалык факультет болсо, 2 адистик боюнча гана ошол 3 курсту ушул жерде окушчу. Азыр болсо көптөгөн техникалык багыттагы адистерди, заманбап адистерди даярдаган университетке айланды. Мына өзүнүн күбө болгондой, мына өзүнүн корпустары баягы жабдыктар менен жабдылган, лабораториялык базасы, техникалык базасы, анан окутуучулук профессордук курамы, бул бардыгы азыркы ушу заманбап жогорку окуу жайдын талабына жооп берген окуу жай. Бир эле билим берүү жаат эмес, демек Ош технологиялык университети бул илим борбору да болуп калыптыр деп айтсак болобу? Айтсак болот. Айтсак болот. Илимдин докторлору иштеп атышат. Ошолор боюнча кыскача мындай бир маек кылсаңыз, кандай илимдин багыттары боюнча көңүл бурулуп атат? Ош технологиялык университети жогоруда айтылгандай техникалык багыттагы адистер даярдандыктан, техникалык багыттагы жогорку окуу жай болгондуктан негизги илимий изилдөө иштери ошол техникалык багытка ошол багыт менен байланышкан да. Энергетика багытында, транспорт багытында, маалымат технологиялары багытында, курулуш багытында көптөгөн илимпоздор ошол илимий изилдөө иштерин жүргүзүп, жаш кадрларды даярдөөнүн үстүндө иштеп жатышат. Биздин университеттеги ошол биздин илимпоздорубуз башка Бишкектеги жакынкы жана алыскы өлкөлөрдөгү илимпоздор менен дагы байланышы бар. Ошолор менен чогуу, аны менен чогуу ушул республикадагы эле илимий изилдөө институттары менен дагы чогуу интеграция, билим менен илим интеграция деген багытта ошол илимий изилдөө институттары менен дагы чогуу иштешип келе жатышат. Эми илим деп биз айтканда, анын жетишкендиктерин биринчи кезекте турмушка ашыруу, баягы экономикабызды көтөрүш үчүн
ошо илимди жетишкендерин колдонуп пайдаланышыбыз керек да. Вот ушул жаатта кандай иштер болуп атат сиздердин университетте? Эми бул жаатта бир топ багыт боюнча ошол баягы колдонмо илимдердебиз. Колдонмо илимдер боюнча ошол көп илимий изилдөө иштери жүргүзүлүп жатат. Ошол биздин илимий изилдөө иштеринин жыйынтыктары, результаттары мына ошол шаардагы ишканаларда өндүрүшкө колдонууга берилет. Анан мына энергетика багытында өзгөчө мына шаардагы ошол ишканалар менен тыгыз байланыштуу болуп, ошол биздеги болгон илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын ошол ишканаларда дагы колдонууга аракет кылабыз. Демек, бир эле баягы теориялык, абстракция эмес, түздөн түз колдонмо илимин өнүгүп аткандыгы. Мынакей мен өзүм азыр лабораторияңыздардан көрдүм. Бизге абдан чоң таасир калтырган бир топ багыттар бар экен. Мисалы үчүн баягы ошол өзүңүздөрдүн эле баягы машина таануу багытындагы жасаган иштериңиздер. Эми ушу студенттер илимге тартылуу тенденциясы бир аз жакшы жолго кетип атат деп айтсак болобу? Ооба, сөзсүз түрдө. Мындан бир топ жыл мурда ошол сиз айткандай жаштардын, студенттердин, анан жаш мугалимдердин илимге тартуусу бир аз начарлап кеткен болчу. Аны баарыбыз күбөбүз ага. Акыркы убакта ошол жаш мугалимдер, ошо жогорку курстун студенттери ушу илимий изилдөөлөргө кызыккан убакыт болуп атат. Биз ага сүйүнүшүбүз керек. Анан университет тарабынан ошондой студенттерге, ошондой жаш мугалимдерге колдон келген жардамды берип, ошолордун илимий изилдөө иштерине мүмкүн болушунча шарт түзүп бергенге аракет жасап атабыз. Абдыкадыр Умарович, мынакей эми чынында азыркы заманбап университеттердин ректорлору, башчылары бир эле баягы менеджердик касиетке ээ болбостон, биринчи кезекте өзү окумуштуу болуш керек. Биз сизди Кыргызстандагы башы көрүнгөн ири илимпоздордун бири деп көрөбүз, билебиз, чынында эле ошондой. Ошол өзүңүздүн илимиңиз жөнүндө биздин илим жана турмуш теле берүүбүздүн ушул көрүүчүлөрүнө айтып берсеңиз. Сөзсүз түрдө өзүңүз жогоруда айткандай жетекчи бул өзү биринчи үлгү болуш керек. Бардык жагынан үлгү болуш керек. Анын биринчи кезекте мен дагы ошол бул жерде баягы өндүрүштүк маселелерден сырткары ошол илимий изилдөө иштери менен дагы аракеттенем. Менин илимий изилдөө иштерим биринчи кезекте ошол механизмдердин жана машинелердин назарияты деп ошол багытта. Мен эми сиздерге белгилүү болгондой, баягы белгилүү академик Абдыраимовдун, Самудин Абдыраимовдун окуучуларынан болом. Инженердик академия түзгөн учурунда. Академия түзүп, ошол агай менен чогуу иштеп калдым. Ошол агай ошол өзү тирүү убакта ошол баягы өзгөрмөлүү структуралардагы механизмдердин негизиндеги машинелер менен аракеттенген. Ал кишинин эмгеги ошо эл аралык деңгээлде айтылчу ал кезде. Ал кишинин илимий деңгээли эл аралык деңгээлде. Анын ошол өзгөрмөлүү структурадагы механизмдери ал дүйнөдө жок механизмдер да. Ал киши тилекке каршы көзү өтүп кетти. Мына быйыл 70 жыл белгилейбиз. Буюрса ушу күзүндө илимий конференция уюштурулуп атат. Мына жайындасы баягы механиктердин школасы деп коебуз, мектеби ачылып, өзүнүн ишин улантат. Анан ошол агайдын мен окуучусу болгондуктан ошол өзгөрмөлүү структуралык механизмдердин негизиндеги машинелер боюнча мен ошол негизги илимий багыттым. Ошол багыт боюнча ошол университетте дагы ошол багыт боюнча илимий изилдөө иштери жүрүп жатат. Бир топ жаш мугалимдер ушул багыт боюнча өзүздө аракет жасашат. Анан баягы өзүнчө бөлүнүп калбаш керек, изолированный болбош керек. Ошондуктан биз Бишкекте Илимдер академиясындагы машина таануу институту менен ошол институттагы Абдыраимов атындагы механизмдердин жана машинелердин теория назарияты аттуу лаборатория менен тыгыз байланышта иштейбиз. Жаштар тартылып, кандидаттык, доктордук диссертациялар даярдашабы? Даярдашат. Азыркы убакта, мына азыркы учурда ошол лабораторияда азыр 2 окутуучубуз, жаш мугалимдер илимий стажировкаларын ошол жакта өтүп атышат. Албетте, ал жактан ошол багытты алып, ошол жерде да көрүп, анан келип бул жерде өзүнүн илимий иштерин улантышат өзүнүн университетте. Ар кандай нерсеге адамзат өзүнүн жашоо турмушуна илимий жактан
келбесе, анда эч кандай ийгилик болбой тургандыгын көрүп турабыз да. Ошондуктан сиздердин жаштар, жаш мугалимдер, жаш илимпоздор, өзүңүздөр баш болуп, ушул эл аралык илимий байланышыңыздар кандай? Эл аралык илимий байланыштар мына биз ошол биздин багыт боюнча, мен айткан жанагы урма машиналар боюнча багыт боюнча биз мына көбүнчөсү Россиянын Илимиздөө институттары менен, анан баягы Ижевскийде механикалык завод бар. Атактуу механикалык завод бар. Ошол механикалык завод менен дагы ошол өзүбүздүн разработкаларды ишке ашырыш боюнча ошол завод менен да байланышыбыз бар. Абдан сонун экен. Мамлекеттик технологиялык университетинин базасын көрүп жатып, өзүнчө бир жакшынакай ушундай бир бүтүнгө келдик. Көрсө биздин Ош мамлекеттик технологиялык университети бир эле окуучуларды, студенттерди сапаттуу билим берүү эмес, анда жетишкендиктерин да биз билебиз. Негизинен илимий борборго айланып калгандыгына күбө болдук. Ошондуктан Абдыкадыр Умарович сизге, өзүңүзгө, коллективиңизге чындый соолук каалоо менен азыркы абдан конкуренция күч алып аткан заманда ошо конкуренцияга туура келе тургандай иштерге шайкеш келген саясат жүргүзгөнүңүздөргө биз тилектешпиз. Ишиңиз иликтүү болсун. Сизге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз илим жана турмуш теле берүүбүздүн алкагында Ош мамлекеттик технологиялык университетинин эмгек жамааты менен алардын лабораторияларын, илим изилдөө иштерин бардыгын көрүп сиздерге тартууладык. Биздин негизги маектешибиз ушул Ош мамлекеттик технологиялык университетинин ректору, техник илимдердин доктору, профессор Абдыкадыр Умарович менен болгон маегибизди көрдүңүздөр. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.